Турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери сабагыбыздын темасы жер титирөө турак жайдагы өрт деп аталат. Жер титирөө бул жер астындагы жана жер кыртышындагы силкинүүлөр. Анын пайда болушунун негизги себептери болуп табигый, көбүнчө тектоникалык процесстер жана жасалма жардыруулар, суу сактагычты толтуруу, уроо жана башка процесстер эсептелет. Кээде өтө катуу эмес силкинүүлөр жанар тоолордун жарылышынын кесепетинен да пайда болот. Жер титирөө балл менен эсептелет. Катуу эмес 1-4 балл, катуу 5-7 балл, ал эми кыйратуучу өтө катуу бул 8 баллдан жогору болот. Жер титирөө убагында айнек терезелер жарылат, сынат, буюмдар кулайт, асма шамдар термелет, дубалдардын сырлары көбүлүп түшөт, жаракалар пайда болот. Орточо жер титирөөнүн созулушу 5-20 секундту түзөт. Балдар, жер титирөө убагында эмне кылуу керек? Ооба, жер титирегенин сезип калсаңар, дароо үстөлдүн керебеттин астына жашын, эшиктин ортосуна же бөлмөлөрдүн бурчтарына тура калуу керек. Ал эми жер титирөө убагында эмне кылууга болбойт? Лифтти колдонууга болбойт, сыртка чыксаңар тепкич менен түшүңөр керек. Шамдарды, ширеңкени колдонбо, жардырууга алып келет. Жана терезе айнектерден алыс тур. Денеңерге зыян келтириши мүмкүн. Ал эми балдардын ширеңке менен ойноосу, токко сайылган өтүктү жана башка электр жабдыктарын кароосуз калтыруу, отту, шамдарды, жардыргыч заттарды жаңы жылдык балатынын жанында үйдө этиятсыздык менен колдонуу, күйүүчү майларды от жагуу үчүн пайдалануу, сыналгынын ысып кетиши жана анын жыга чемеректеринин жанына коюлуусу, газды пайдаланып кийимдерди кургатуу, бир нече күчтүү электр шаймандарын бир розеткага сайып коюу өрттүн келип чыгышынын негизги себептери болуп эсептелет балдар. Ошондуктан отко өтө этияттык менен мамиле жасоо керек. Эгерде капысынан үйдөн өрт чыгып кетсе, бөлмөгө жашынбай, дароо сыртка чыгуу керек.